Sirk menen түшүнүгү жок bir милиционер Исанаев Курмангазы деген келип алган. Ошол 15 жылдын ичинде каалагандайын жасаган цирктин творческий коллектив деп коет чыгармачыл артисттер үйүнө жүзүн таңгаткан, үйүнө жүзүн багынткан артисттерди көчөгө кууп салган. Ошонун арасында Кыргызда эң бурулуу инсан бар эле. Юсуп Толтоев деген кыргыздын алгачкы жонглёру. Клоону ошону дагы жумуссуз калтырып, жүрөгү ооруп, жайдын ысыгында 10 жыл мурун жумуштан кууп чыккан үчүн ыза болуп каза болгон. Юсуп Толтойду жанагы Шоро фирмасынын жүзү, символу, сүрөт ошондо жүрөт. Мына ошондой улуу адамдарды да бул тебелеп тепсеген көчөдөн келген bir милиция. Эми bir ай болду. Bir айдан өттү. Жаңа Азамат Жамангулов деген министр келди. Анан ошол министр ал министр болгону кол бала. Аны ким шайлады? Ошонун заказын, ошонун айтканын аткарат. 1,5 айдын ичинде ушул цирктин артисттери өздөрүнө ылайыктуу 5 тилди билген, үйүнө жүзүн багынткан, эң бир күчтүү Лушчица тиги артистти 30 жаштагы. Ошону бизге циркке жетекчи кылып шайлап бергиле деп суранса, Жамангулов атына заты жарашып, жамандыгын көрсөтүп, кайдагы бир циркке эч кандай тиеши жок адамдарды ошону директор коем деп атат. Бул эмне деген надандык, бул эмне деген пасттык, бул эмне деген акмактык.